Саламатсыздарбы? Бүгүн биз билим алуу стилине кайрадан кайрылабыз. Бүгүнкү видеобузда аудиалдар жөнүндө сөз кылабыз. Аудиалдар аты айтып тургандай эле бул качан адамдар кулагы менен укканда маалыматты мыкты өздөштүргөн адамдардын катарын толуктайт. Булардын эң эле биринчи сөзү келгиле бул жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Же болбосо мага айткылачы, айтып бергилечи бул жөнүндө деген адамдар, демек булар аудиалдар. Же болбосо кээ бир ата-энелер биздин балдарыбыздын билим берүү, билим алуу жагын эстей турган болсо, кээ бир балдарыбыз мындай деши мүмкүн да: "Апа, сиз окуп бериңизчи, ошондо мен жакшыраак түшүнөм. Сиз окуп бериңизчи, ошондо мен жакшыраак жаттап калам" деп атса, демек сиздин балаңыз аудиал. Ошондуктан бул адамдар билим алыш үчүн, китеп окуш үчүн сөзсүз түрдө окуп жүрбөй, же болбосо видеосун көргөндүн ордуна булар акырын гана наушникти кулакка салып коюп аудио китептерди укса болот. Жана эгер балаңыз аудиал болсо, анда класстан аракет кылыңыздар мугалимдин үнү жакшыраак угула турган жерге отургузганга. Анан мындай адамдарга бир нече кеңеш бере кете турган болсом, аудиалдар колдорунан келишинче дискуссияларга, ар кандай сөз менен сүйлөнгөн талаш тартыштарга катышса, булар ошол учурда билимди дискуссиянын учурунда абдан жакшы өздөштүрүшөт да. Анан аларга дагы бир негизги кеңеш диктофон колдонгонго аракет кылыңыздар. Мисалы, лекцияга бара жатканда сөзсүз түрдө телефондун диктофонун коюп койсоңуздар, анан үйгө келип туруп кайрадан ошол маалыматты угуп чыксаңыздар, бул эң сонун жакшы жардам берет. Анан өзүңүз менен сиз өздөштүргүңүз келген материалды чогуу талкуулай турган адамдардын тобун таап алсаңыз дагы жакшы. Бул нерсени качан силер адамдардын үнүн укканда, кыскасы кулак менен маалымат алганда гана мыкты өздөштүрө аласыздар. Ошондуктан аудиалдар аракет кылыңыздар дайыма кулак аркылуу маалымат алганга.